Саламатсыздарбы 7 класстын окуучулары. Бүгүн силер менен көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүүнү үйрөнөбүз. Анда эмесе карайлы. 5x квадрат плюс 7x 5x квадрат плюс 7x минус 9'ду бул көп мүчөнү кошойлу, кошобуз. Минус 3x квадрат минус 6x плюс 8ге кошууну үйрөнөйлү бүгүн. Кашан сырты плюс болгондуктан бул эмне болот? Кашанын иштери өзүндөй эле жазылат. 5x квадрат плюс 7x минус 9 плюс минус болгон үчүн бул жерде эмне болот? Минус белгиси сакталат. Могул жерде минус болот, Минус 3x квадрат плюс минус бойдон калат. Минус 6x плюс 8 барабар. 5x квадрат минус 3x квадрат. Бул жерде эмне калат? 5тен 3 ала турган болсок 2x квадрат калат. Булар кетти, чыгардык. 7x анан 6x калды. 7 бунуку плюс, бунуку минус. Экөөнү кемтип турган болсок плюс x калат. Минус 9 бар экен. Бул жерде плюс 8 бар экен. Ким чоң? 9 чоң. Минус 1 калат бул жерде. 2x квадрат плюс x. Не кылдык? 2 көп мүчөнү биз эмне кылдык? Кошконду үйрөндүк. Эми 2 көп мүчөнү кемитебиз, кемитүүнү үйрөнөйлү. X куб плюс 5x квадрат минус x плюс 8'ди кемители. X куб плюс 7x минус 1. Бул жерде маани бере турган нерсе, бул жерде минус болгондо кашанын ичиндеги белгилер эмне кылат? Өзгөрөт, ошого маани берип койбуз бул жерде. Биринчиси өз жазабыз. X куб плюс 5x квадрат минус x плюс 8 минус x куб минус 7x минус плюс 1 болот, X кубтарды карайлы эми. Экөө бар экен, бирөө плюс бирөө минус экен. Анда булар эмне болот? Жоюшат. Экөөнү кошо турган болсок, 5x квадрат, башка x квадрат барбы? Жок. Демек анда өзү жазылат. 5x квадрат, x'тер калды. Минус x, минус 7x. Экөөнүн тең белгиси минус экен. Анда 5x квадратты жазып элекпиз, Плюс жаздык. Муну минус x, минус 7x болот. Минус 8x болду. Буларды да жаздык, Ким калды? Плюс 1 калды. Не кылдык? Биз 2 көп мүчөнү эмне кылдык? Кемиткенди үйрөндүк. Бул жерде маани бере турган нерсе, кашан сыртында минус болгондо ичиндеги белгилер эмне болот? Карама каршы өзгөрөт. Минус плюс болсо минус, минус плюс болсо минус, экөө тең минус болсо эмне болот? Плюска өзгөрөт. Могул жерде эрежесин жазып койдук. Кашанын сырты плюс болсо ичи плюс болсо анда плюс болуп ачылат. Плюс минус болсо минус, минус плюс болсо минус, экөө тең минус болсо анда плюс деп ачылат дейбиз, Бул жерде карайлы. 3x минус 2y плюс b'ны каша түрүндө ачып жаза турган болсок кандай болот дейт. 3x өзү жазылды. Бул жерде кашанын сырты эмне болот? Плюс болот. Могул экөөнү кантип жазам? Кашанын сырты плюс болгондо өзүндөй эле жазылат, Минус 2y плюс b деп жазсак, бул туура болуп калат. Эгерде 3x өзү жазылыптыр, сырты минус экен. Анда ичи эмне болуш керек? Карама каршы өзгөрүш керек. Бул эмне болуп калат анда? Плюс 2y минус b болуп калат. Себеп буну ача турган болсок, минус плюс болгондо минус болуп ачылат, экөө тең минус болгондо анда плюс болуп ачылат, Анда эмесе 635-чи мисалыбызды карайлы. Эки илмебизди, көп мүчөбүздү бири-бирине кошолу. Кашаларды ачайлы. Өзүндөй ачылат. Мунусу 4x куб минус 5x плюс 7 плюс x куб минус 8x болот, X кубтан канча бар? Экөө бар. Экөө кошулабы? 4 1 болсо 5x куб, экөөнү жаздым, Минус болот, экөө тең минус белгиси сакталат, кошулат. 8ге 5ти кошо турган болсок, канча болот? 13x болот, Экөөнү жаздым. Ким калды? 7 калды. 7'nin анда эмне болот? Өзүн жазып коем, 5x куб минус 13x плюс 7. Эми 2 небизди, көп мүчөбүздү кемители. 5y квадрат минус 9. Кашан минус болгон үчүн бул минус болуп ачылат. Минус 7y квадрат минус плюс y минус
5 деп ачабыз. Не болуп атат? Бул жерде y квадраттар бар экен. 1 плюс 1 минус ким чоң? 7 чоң. 7-тин белгиси минус болгондуктан анда белгибиз болот минус 2y квадрат калат. Бул экөөнү жаздык. Плюс y өзү жалгыз экен. Буну өзүн жазабыз, Плюс y 9 5. Минус болсо экөө минус белгиси сакталат. Минус канча болот? 14 бойдон калат. Эмне кылдык? Эки көпмүчө өзү биз эмне кылдык? Кемиттик. Эми стандарттык түрдөгү көп мүчөгө өзгөртпөлөйт. Мындай айтканда буларды мен стандарттык түрдө көп мүчө кылып жазып белгилебизге деп жатат. Анда эмне стандарттуу түргө алып келиш үчүн буларды биринчи кашылардан жоюштуруп алам. 1 плюс 3a плюс a квадрат минус 2a дейли. A квадрат 1 эле, анда өзү жазылат, a квадрат. 3a минус 2a эмне болот анда бул жерден? Экөө кемте турамыз, плюс a калат. Бул жерде ким калды? 1 өзү калды, анда плюс 1. Эмне кылдык? Буну стандарттык түрдөгү көп мүчө түрүндө жаздык. Стандарттык түргө алып келдик. Б-сын карайлы. Экөө тең кашан сырты плюс экен, анда өзүнө жазылат. 2x квадраты плюс 3x минус x плюс 4 болот, x квадраттан бары башка жок, анда өзү жазылат. 2x квадрат экөөнү кемте турган болсок эмне болот? Плюс 2x плюс 4. Эмне кылдык биз? Эки көп мүчөбүздү коштук, Мына стандарттык түргө алып келдик. Эми бул жер минус экен, бул жерде жакшыраак карайлы. Биринчисин өзү жазайлы. a квадрат плюс 5a плюс 4 минус болгондуктан минус a квадрат минус 5a плюс 4 болду. 2 минус плюс болуп кетет. A квадраттын 1 плюс 1 минус экен. Экөөнү кошо турган болсок, анда эмне болот? Булар 0 болуп калат. 5a эмне болуп атат? Экөө тең 1 плюс 1 минус болуп атат. Анда булар дагы эмне болот? Кошо турган болсок 0 болуп калат. 4-нөн 4 калды. Экөөнү кошо турган болсок, анда 8. Эмне болдук? Стандарттык түргө алып келдик. Туюнтмаларды жөнөкөйдөткүлөйт 638 көнүгүү. Жазайлы анда. Бул жерден эмне дейт? 5,2 a кашан сырты минус болгондуктан минус 4,5 a плюс 4,8 a'нын квадраты. Бул жерде ката жазып койдук, бул жерде эмне болот? Минус болот, Себеп экөө тең плюс болот, анда минус болот. 5,2 a минус 4,5 a минус 4,8 a'нын квадраты. Экөөнүн белгиси сандары эмне? Окшош. Экөө тең a. Демек анда экөөнү эмне кылабыз? Кемте алабыз. 5,2ден 4,5 кемте турган болсок, 0,7 a плюс болот, себеп 5 чоң, минус 4,8 a'нын квадраты деп жазабыз. A'нын квадраты башка жок болгондуктан буну эч кимге кошуп кемте албайбыз, Кийинкисин карайлы. V-сыны 8x квадрат өзү жазылат. Бунун кашан сырты плюс болгон үчүн өзү жазылат. 4,5 минус x квадрат. Кашан сырты минус болгон үчүн белгилер өзгөрөт. Минус 5,4x квадрат плюс 1 болуп калат, Окшошторду топтоштурайлы. x квадрат экен бул жерден. 8ден 1 алсак канча калат? 7 калат. 7ден 5,4 алсак 1,6 x квадрат. Буларды иштедик, Ким калды эми? 4,5 плюс 1 калды. Плюс 5,5. Бул туюнтмабызды жөнөкөйлөштүрүп, мындайча кашылардан арындырып алдык. 654 көнүгүүбүз. Мындайча теңдемелер экен бул жерде. Теңдемелерди кандай чыгарабыз? Кашыларды ачабыз бул теңдемени деле. Биринчи 23 плюс 3x плюс 8x минус 41 барар 15 экен. Бул жерден экөө окшош, экөөнү кошо алабыз, Бул жер өзү минус. Кошо турган болсок 11x болот, Экөөнү кемте турган болсок 23төн немени 41ди белги минус бойдон калат. 18 барар 15 болот, Минус 18де бул жерде белгисиз сандар бир жака, кашан барабардыктын
белгилүү сандарды экинчи жакка топтоштурабыз. -18 бул жакка алып өтө турган болсок, анда 11x барабар 15. Bunun belgisi minus болгон үчүн кашадан өткөнүбүздө эмне болот? Плюс болот, плюс 18. 11x барабар экөөнү кошо турган болсок 33 болду. Эки жакты 11ге бөлсөк болот, x барабар 33'тü 11'e bölө турган болсок, анда эмне болот? 3 болот. Теңдемебизди чыгардык. X'ыбыздын жообу канча экен? 3 экен бул жерде. Кийинкиси B'сыны карайлы. Бул жерде минус экен, 19 плюс 2x минус 5x плюс 11 барабар эмне болот? 25. Минус плюс минус кылдык, минус минус эмне болду? Плюс болду. Бул жерде дагы экөөнү кемте алабызбы? Ооба. Ким чоң? 5 чоң. Белгиси кандай? Минус болот анда. Минус 3x. Экөөнү кошо турган болсок канча болот? Плюс болот. 30 барабар 25 болот, 30'ду бул жакка алып өтө турган болсок эмне болот? Плюс бекен бунун белгиси минус болуп өтөт, Анда минус 3x барабар 25 минус 30 болуп калат, Минус 3x барабар минус 5. Эки жактын минус 3кө бөлө турган болсок, 3төр кыскарат. X барабар 3'төн 5. Минус минуска бөлсөк, муну плюс деп жазып койсок болот. Себеби минус минуска бөлгөнүздө плюс келип чыгат. Буну же 1/3'төн 2 деп жаза турган болсок болот. Акыркысы V'сы 654 көндүгү теңдемелер чыгартабыз. Ачайлы 3,2 y минус 1,8. Белги минус болот, минус 5,2 y минус 3,4 барабар минус 5,8. Минус y-тарды экөө кошо турган болсок, бул жерде 5 чоң болот. Анда белги эмне болот? 2 y кандай? Минус. Себеп 3'төн 5 чоң. Демек минус белги сакталат бул жерде. Эми минус 1,8 минус 2 минус болот, 2 кошулат. Минус бойдон калат. Анда 5,2 канча болот? 2 болот. Барабар минус 5,8. Минус бул жака эмне болот? Плюс болот. Минус 2y барабар минус 5,8 плюс 5,2. Минус 2y барабар экөөнү кошо турган болсок, чоңдон кичине алып чоңдун бересин кое турган болсок, 0,6 минус бойдон калат. Эми минус 2y барабар минус 0,6 болот. Эки жактын минус 2 бөлө турган болсок, экөө жоюшса ким калат? Y калат. Y барабар 2 минусту минус минуска бөлсөң плюс болот. 0,6 бөлүнгөн 2 бул эмне? 0,3. Же буну 10дон 3 деп жазсак болот. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Жигиттер, окуучулар, силерге тапшырма 639, 644, 655 көндүгүүлөрдү иштеп мага жөнөтөсүңөр.